Мен атым Акжигит Көкөев. Мен азыркы учурда ушул болуп аткан иш-чарада ITS шария компаниянын шариаттык мүчөсү болом. Кеңешмесинин бул компаниянын ачылышына 1 жыл болуп атат. Бул ачылышында былтыр өткөн жылдын башында Алматыда болгон. Биз ошого чейин бул компанияда жалпы кайсы компаниялар исламга дал келет, кайсы компания дал келбейт, ошолордун баардыгын текшерип жана тизмесин ошондо бергенбиз. Ошондо биз айткан элек, буйруса Кыргызстанга да келесиздер деп. Мына ошол күнгө жетип отурабыз. Анткени биздин Кыргызстан өзгөчө коңшу мамлекеттерге караганда ислам каржылоо боюнча алдыда. Элибиз дагы түшүнүгү алдыда, жана мамлекетибиз дагы ошого ылайыктуу мыйзамдарды чыгарып берген. Мына ошондуктан элдин талабы менен мына ушул күнгө жетип отурабыз. ITS компанияда ошол бардык эмес, анын ошонун ичинде ITS шария менен иштегендер, ал жерде азыр эле айтып кетти жетекчиси, 30 компания азыркы күндө жетишти. Башталганда аз эле албетте, бирок азыр акырын көтөрүлүп келе жатат. Эми кайсыл компания болот, кайсы компания болбойт, аны кандай билет десе, мындай эле стандарт бар шариатта. Шарият уруксат бербеген товарлар, мисалы үчүн арам товарлар деп коелу, адал эмес товарлар, арак менен иштеген, же болбосо риба менен иштеген, процент менен иштеген, традиционный страхование жана башка банк каржылоосу болсо, аларда биз кошпойбуз. Бул акция, бул ценный бумага, баалуу бумага, бул исламдагы терминдеги бул сукук деп аталат. Ал эми Royal компания мына азыркы мен кубанычтамын, албетте силерге да ыраазычылыгымды билдирем. Ушул ITS шария компания менен кошулуп, биздин элибиздин жөнөкөй эли же жалпы ишмерлерби дейбизби, ошолорго мындай жөлөк болуп, ошолорго себеп болуп бересиңер деп мен ишенем.